кандай гана мугалим же окуучу бактагы менен байланышта акырын ошол окуучунун суроо талабын канааттандырып, ошол сурооуна так жооп берип, андан кийин өзүнүн башка ишин улантып кетет. Bir uğrağımda sentire salan деген şaharete var. Onu айтпайлы коюп dedim de. Magazинге кетсек, батынкасын чечип кіріп кетті. Magazин içinde жүреді. Биздин агай ар дайым күлүп жүрөт, таза, тыккан. Өзүн ар дайым таза. Агай тамашакөр, шайыр, анан бизге сабактарды эле өтүп, тим болбосо бизге оюндарды ойнотуп, окууга кызыктырып, бизге кошумча да сабактарды өтүп берет. Биздин агай бою узун, күчтүү, сулуу, акылдуу. Бактагай бул өзү жаңы келген, эмеле келгениге 2-3 ай болду. Кагаздарга жазып салып коюп жатат. Өзүнүн жаш болсо да өзүнүн чеберчилигин көрсөтүп келе жатат деп айткан сөздөрү мага ушунчалык таасир берген да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз алыскы Баткен облусуна караштуу Лейлек районундагы Катыраң айылында мугалимдердин үй бүлөсүндө тарбияланган, ата жолун жолдоп дал ушул кесипти аркалап келе жаткан кесибинин мыктадиси Бакыт Шоруков жөнүндө сөз кылабыз. Сөзүбүздүн башында бекеринен мугалимдердин үй бүлөсү деп айткан жокпуз. Бакыт агай дегенде эле айыл эле мугалимдердин династиясы деп аташат экен. Анткени бул үй бүлөдө 14 мугалим бар. Алардын жарымы билим берүүнүн отличниги деген наамга ээ болгон. Мен ушул мектепте эмгектенип жатканда атам көп айтчу эле, адам бир жерден көгөрөт деп. Балам, сен ушул айылдагы мектепте иштей бер. Анткени айылдагы балдар дагы биздин балдар келечекке ушул балдарга татыктуу билим тарбия берсең, сен ушул жерден көгөрөсүң деп көп айтчу эле да. Анан мени башка башка жумуштарга дагы чакыруулар көп болду, бирок ошол атамдын ошентип айткан сөзүнү жүрөгүмө жакын кабыл алып, ушул мектептен кетпей, ошол күндөн бери мектепте ийгиликтүү эмгектенип келе жатам. Мен балдар менен иштеген мага аябай жагат, анткени мен бул жумуштан эч кандай эч нерсе жоготкон жокмун. Кайра мен көп нерсени таптым деп ойлоймун, анткени кадыр барк таптым, жакшы кесиптештерди таптым, жакшы окуучуларымды таптым деп эсептеймин. Ал эми биздин каарманыбыз Бакыт Шоруков 1977 жылы Катыраң айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. Атасы Шоруков Абдыбахап жана энеси Саттыкулов Кумурниса өмүрүн балдарга арнап, көп жыл билим берүү тармагында эмгектенип, билим берүүнүн отличниги деген наамга ээ болгон. Ал эми Бакыт агайдын бул кесипти тандоосуна да ата энеси себепчи. Ben özüm familiyam Şorukov, atım Abdibahap. Özüm ben bardak uy biliyorum, mugallimlerden uy biliyorsun. Sebebi öyle, ben özüm mugallimim, gelinceğim, hem benim daha mugallim. Şunun için özümüzün kesibimizi suyup, biz baldarımızı da özümüzün kesip boyunca okutkanbız. Benim özü 4 oğul 2 kızım var. Bardık baldarım, kızlarım büt bardığı bücette ok büttü. Bücette. Bize yardım ile oşa oldu. Biz hiç kanday kontrakka okutkan baykalat edecek. Muhallimler öz aylığını özüngör jakşı bilesinger. Oşanduktan bizim baldar öz mektepte jakşı okup, jakşı sabaklardan iyilikli olup, anan bardığı bücetke ötüp ketti. Mana o mektep gimnaziyasında hazır direktör olgan mana oğlum Canıbek degen. Bizim mektepte mana biz menen iştegen mektepte altın medal menen bütken. Mektepte altın medal menen nasyonalny üniversitede barıp jönle bez egzaminini ötüp barıp bütüp geldi. Mana Bakıt'ta oşa yerden IPM'de bitti. İnformatika, prikladnaya, matematika деген fakültetini bütüp geldi. Bir oğlum bolsa dağı şonday memeni bütken informatika, prikladnik matematika fakültetini bütken oşta üniversitede mugallim bolup işteydi. Dağı bir kızım şu informatik, matematik. Anan dağı bir kızım Kırgız dili adaviyat mugallimi. Şu gimnaziya номер 5'te işteydi. Gimnaziyada. Baldarım, kelinlerim dağı vardığı mugallim.
Bir semiyeden biz 14 mugallimbiz. Кесиби менен сыймыктанган каарманыбыз 1994 жылы мектепти ийгиликтүү аяктап, ошол эле жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин информатика жана колдонмо математика факультетине кабыл алынып, ал окуу жайды 1999 жылы аяктап, эмгек жолун өзү туулуп өскөн Катыраң айылындагы Козу Баглан орто мектептен баштап, 2001 жылы конкурстун негизинде Лейлек районундагы номер 5 мектеп гимназиясына математика жана информатика мугалими болуп которулган. Эмгек жолун баштаган жылдан баштап Бакыт агай айыл ичинде эң кадырлуу агайлардын катарына кошулат. Анткени ал жаңы ыкмаларды колдонуп, заман талабына жооп берген мугалим болуу үчүн күнү түнү тынбай эмгектенген. Биздин чыгармачыл топ келген учурда да жакшы бир көрүнүшкө дуушар болдук. Агай өзгөчө жеткиликтүү ыкма менен сабак өтүп жатканын көрүп, ага тоскоол болбой, сабагынан үзүндү тартып алдык. Ой азаматтар, отургула. Так, бүгүнкү өтө турган темабыз мезгилдүү ондук бөлчөктөр. Бүгүн канчанчы апрель? 3 апрель, а? 3 апрель 2023 жыл. Темабыз, бүгүнкү өтө турган темабыз мезгилдүү ондук бөлчөктөр. Mezgilдүү ондук бөлчөктөр. Азыр мен силерге компьютерден суроолорду чыгарамын. Силердин колуңарда мындай QR коддор бар, QR код бар. Бул QR коддо ар бир суроонун жооптору катылган. Силер ушул QR кодду көтөрүү менен суроонун суроолорго эмне кыласыңар? Жооп бересиңер, а? Мен сабак берүүдө көбүнчө ар кандай ыкмаларды колдономун. Айрым учурда сахналаштырылган сабактарды өтөмүн. Ошондой эле кызыктуу сабактар, мисалы азыр маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонуп окуучуларга сабак өтөмүн. Окуучуларды көбүнчө ошол технологиялар менен сабакты кызыктуу өтүүгө аракет жасаймын. 94-жылы мектепти аяктагандан кийин атам менен чогуу жогорку окуу жайга тапшырууга Бишкек шаарына бардык. Бишкек шаарына барып окуу жайларды кыдырып, факультеттерди карап жүрүп, ошол жерде атам мени математика жана информатика жана прикладная математика факультетине тапшырууну сунуш кылды. Атамдын сунушу боюнча ошол факультетке тапшырдым. Анткени атам дагы, энем дагы мугалим болгондуктан, ушул кесипти алдын ала көрө билгендиктен ушул кесипти мага сунуш кылды окшойт. Негизи информатика менен математика бир эле предмет болгондуктан, экөө жакын предмет болгондуктан, мен ошол информатика жана прикладная математика факультетине тапшырып, 94-жылы студент болуп кабыл алындым. Ал факультетте 5 жыл окуп, 99-жылы факультетти ийгиликтүү аяктап, кайра өзүм билим алган мектепке келип, математика жана информатика мугалими болуп, жумушка орноштум. Натуралдык сандар деп аталат экен, а? Кандай гана тапшырма болбосун, дайыма убагында так жана кылдатты аткарган каарманыбыздын бала кезинин ата-энеси мындайча эскерип берди. Жаш убакта алеги бактан кийин 3-4 балдарым төрөгөн кезде чоң энесинин колунда калат да үйдө. Анан Бакыт инилерин ээрчитип роддомго качып барган күндөрү болгон. Мен издеп. Кызыктуу күндөр ушундай. Анан чоң энеси артынан кууп, ой, ушу балдарың ушинтип үйдө турбай качып келатат деп, али роддомдо жатканда терезеден тиктесем, Жаныбек менен Асылбек деген 3-чү уулум бар. Экөөнү ээрчитип роддомго качып бараткан. Кызыктуу күндөр, ушундай күндөр өткөн. Енеси ушундай тарбиялаган, үйдө дагы путту чечирип, таза алып жүрөт да. Таза bir rayonlu sentrine falan деген şaharda varsa Onu айтпайлы коюк дедим да. Magazинге кирсек, батынкесин чечип кирип кетти. Магазин ичинде жүрөт. 5-класска чейин математикадан анча жакшы окуучу эмес элем да.
Анан атам мугалимдерге дайындап, математика предметинен кошумча сабактарды алууну сунуштады. Ошондо мен 4 мугалимден күндө барып математика боюнча курстарды алып, ошентип даярданып жүрдүм. 6 класстан баштап математика предметин жакшы окуй баштадым. Мектепти бүткөнгө чейин математика предметине аябай кызыгып, ошол келечекте математик мугалим болууну тандап алдым да. Ошо мен окуткан балдарым ичинде мына Бакыттагы математика боюнча олимпиадалардан көп, 1-2 катарга райондук олимпиадада биринчилик орунду ээлеп жүрдү. Областтык олимпиадага катышты. Ооба, Бакыт агайдын бир туугандары, күйөө бала келиндери, жубайы да мугалим. Ошол себеп бул үй бүлөнү мугалимдердин династиясы деп аташат экен. Жалпы 24 жылдык тажрыйбага ээ болгон Бакыт Шороков бир гана мектеп окуучуларына билим бербестен, ал окуу тарбия процессинде алдыңкы жана жаңы методдорду, инновациялык педагогикалык ыкмаларды, мастер-класстарды практикада колдонуу менен кесиптештерин арасында райондук семинарларды өтүп, райондук деңгээлде жайылтууда да өз салымын кошуп келет. Санарип мугалимдерди даярдоодо өлкө боюнча Бакыт агай 4000ден ашуун мугалимди окуткан. Бакыт агайдын эң жакшы сапаты кичипейилдүүлүгү. Жаңы келген мугалим болбосун, аксакал мугалим болбосун, ушу зонадагы бардык мугалимдер кандай маселе боюнча математика, информатика же болбосо санарип боюнча азыркы замандын талабы болуп атат. Ушул боюнча кайрылган маселеге жок дебей, өзүнүн үйдөгү ишин таштап, мугалимге жардам берген эң жакшы сапат ушул деп эсептейм. Анан окуучуларга билим берүүдө дагы Бакыт агай кичипейилдүүлүк менен ар бир баланын өзүнүн жөндөмдүүлүгүнө жараша мамиле жасап, ушул мектептин окуучуларга терең билим берип келүүдө. Окуучулар райондук, областтык олимпиадада, республикалык олимпиадага дагы математика сабагы боюнча катышып келип атат. Бүгүнкү күнгө чейин мугалимдерди мына санарип мугалим катары биздин ушул гимназия мектептин мугалимдерин дагы бүгүнкү күндүн талабында болгон электрондук мектеп кабинетин ачып, ушул окуучуларды бүгүнкү күндүн талабына ыраттуу компьютер менен ар бир окуучу менен иштөөгө кандай гана суроо болсо ошону өз убагында жооп берүүгө аракет кылат. Түгүл республиканын башка райондорунан да мугалимдер телефон аркылуу кайрылат. Ошондо дагы өзүнүн ишин токтотуп коюп, ошол мугалимдерге мүмкүнчүлүк болушунча жардам берүүгө аракет кылат. Сеники кандай жазып болдуңбу? Жардам басып. Shift'i basıp turup tamamlasanız. Shift'i basıp turup koyuyorsun da. Shift'i basıp turup koyuyorsun tamamlasan. Şunu tamamlasan. Чыныгы мугалим предметти баланы сүйүшү керек дейт Бакыт агай. Ал эл аралык жана республикалык долбоорлор менен кызматташып, 2005-2006 окуу жылдарында Арис уюмуна долбоор жазып, номер 5-мектеп гимназиясы менен мурдагы Козу Багылан орто мектебине 8 даана жаңы нускадагы компьютер менен 2 көп функциялдуу принтер алып берген. Германия кызматташтыгы жана коомчулук менен биргеликте кызматташып, Катыраң айылындагы Алтын Бешик балдар бакчасынын ачылышына да салымын кошкон. Бул компьютердик класс азыркы учурда келечек үчүн билим долбоорунун алкагында электрондук китепкана ресурстук борбор болуп ачылды. Бирок буга чейин информатика кабинетине 2006 жылы Арис уюмуна долбоор жазып, 2 мектепке компьютер жана көп функционалдуу принтер алып бергенге жетиштим. Мен окуткан окуучулардын көпчүлүгү азыркы учурда жогорку окуу жайларда окуп жатат, алды окуу жайларды бүтүп эмгектенип жатат. Мен окуткан окуучулардын көпчүлүгү түрк лицейине кабыл алынып, ошол түрк лицейини бүтүп, азыр айрым окуучуларым Google корпорациясында эмгектенип жатат. Бирок мен ал окуучуларды 6 класска чейин эле окутканмын. 6 класста түрк лицейине кабыл алынып, ошол түрк лицейинде окууларын ийгиликтүү аяктап, азыр дүйнөдөгү эң көрүнүктүү корпорацияларда жана башка мекемелерде иштеп жатат. Бирок түрк лицейинде окуган болсо деле, мен ошол түрк лицейине чейин
өзүмдүн кандайдыр бир деңгээлде билимимди бердим деп эсептеймин. Агайдан мен чынчыл болгонду үйрөндүм. Агайдын көп сапаттарын жакшы көрөм. Агай чынчылдыкка, адилеттүүлүккө үйрөтөт. Агай адилеттүү баалайт. Окуучунун деңгээлиге жараша, билгенге, чыгарган эсебиге жараша адилеттүү баа коет. Мындай агартуучу менен иштешип жатканыбызга сыймыктанабыз дейт кесиптештери. Бул мугалимдердин үй бүлөсү аябай ынтымактуу. Анан аябай кесипкөй, чыгармачыл инсандар. Мен булардын ынтымактуулугу, билимге болгон ынтызарлыгына аябай сыктанам. Анан билим берүү тармагында кандай өзгөрүүлөр, кандай жаңы методдор чыкса, биринчи ушул Бактагайдан угуп, Бактагай биринчи бизге жаңылыкты үйрөтөт. Ушул жагы менен башка мугалимдерден, кесиптештерден өзгөчөлөнүп турат. Жардамын аябайт, эч качан жардамын аябайт. Бир эле мектепмен гана чектелбестен, мугалимдерге аудиторияда болобу, же аралыктан болобу, өзүнүн билимини дүйнөлүк стандартта бөлүшүп келет. Агайдын өзгөчөлүгү билиминин тереңдиги, ой өрүшүнүн кенендиги, кыргыз тилинде болобу, англис тилинде болобу, орус тилинде болобу, өзүнүн билгендерини сөз байлыгынын кенендиги менен мугалимдерди өзүнө тарта алат. Бул агайдын өзгөчө жерин ушундай баалайм мен. Анан дагы улуттук педагогиканын алтаны эң мыктысы деп баалайм. Кылган эмгектеринин акыбети кайтып, Бакыт Шоруков бир топ энчилүү сыйлыктарга ээ болду. Ал эми жубайы Мыскалай Сайдуллаева да мугалим. Окшош кесипти аркалаган бул агартуучулар элинин ардагына айланган.